Саламатсыңарбы? 3-9 тайпасынын студенттери. Даярбызбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Иш жүргүзүү предмети бүгүн, Силер менен мен Амиракулова Асира Орозбаевна болмокчу. Эмне себептен экранга китептердин сүрөтү чыгып атат, ойлонобуз. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Ойлондуңарбы? Демек, бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү экен. Баарыңарды китеп күнү менен куттуктайм. Китептин кыскача жаралуу тарыхына көңүлүңөрдү бурам. Китептин эң байыркы үлгүсү Месопотамиянын клинописи жана Египеттин папирус түрмөгү. Жазма китеп даярдоо биздин заманга чейин 7-кылымдарда Египетте башталган. Анан Египеттен Грецияга, Грециядан Римге өткөн. Алгачкы басма китеп 11-кылымдарда Кытайда пайда болгон. 13-кылымдардан баштап Европада негизги жазма материалдар катары кагаз колдонулуп, 15-кылымда китеп басылып чыга баштаган. Ал эми орустардын байыркы кол жазмасы 11-кылымдарга таандык. Кызыктуу маалымат бекен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Жаңы тема келип түшкөн иш кагаздарды каттоо журналы деген тема. Сабактын максаты иш кагаздарды жүгүртүүнү билишет. Келип түшкөн иш кагаздарды каттоо журналы тууралуу кенен маалымат алышат. Алган маалыматтарын ээ болгон түшүнүктөрүн суроо жооп менен бышыктоо. Даярбызбы? Балдар, сабактын жүрүшү уюштуруу, үй тапшырманы суроо, жаңы теманы түшүндүрүү, бышыктоо, үйгө тапшырма. Анда эмесе лекциябызды баштадык. Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча типтүү нускама Кыргыз Республикасындагы бардык мекемелердин башкаруу ишин документтештирүүнү жана документтер менен иштөөнү уюштуруудагы бирдиктүү талаптарды жөнгө салган принциптердин жана эрежелердин жыйындысын белгилейт. Мына ушул типтүү нускамада мекемеге келип түшкөн иш кагаздарды каттоо журналынын формасы төмөндөгүдөй графада берилген. Бардыгыбыз экранга көңүл бурабыз. Кириш документтерин каттоо журналынын формасы деген графаны дептерибизге түшүрөбүз. Келип түшкөн иш кагаздарды каттоо белгиленген формада документтин түзүлүшү, жөнөтүлүшү жана алынышы фактыларын белгилөөчү эсептик маалыматтарын жазуу дегенди түшүндүрөт. Ар бир документ мекемеде бир жолу гана катталат. Документтин каттоо номери анын катар номеринен турат. Мисалы 05-2-250. Мында 05 түзүмдүк бөлүмдүн индекси, 2 номенклатура боюнча иштин номери, ал эми 250 документтин катар номери болуп эсептелет. Сабагыбызды бышыктоо. Биринчи суроо: каттоо журналдын максаты, милдети эмне? Келип түшкөн иш кагаздар мекемеде канча жолу катталат? Иш кагаздарды жүргүзүү боюнча типтүү нускама деген эмне? Баарыбыз ушул суроолорго жооп берип сабагыбызды бышыктап алсак. Үйгө тапшырманы жазып алгыла. Келип түшкөн иш кагаздарды каттоо журналынын графасын толтурабыз, лекцияны окуп келебиз. Анда эмесе саламатта калгыла.